Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр, YouTube көрүүчүлөр, телефон көрүүчүлөр, баарыңыздарга жагымдуу, ошол эле учурда керектүү маек сунган турабыз. Алдыбызда мыкты, өз ишинин мыкты адиси, психолог, гештальт терапевт Зарина Усупова бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Зарина айым, алгач эле өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз, деги эле гештальт терапевт деген эмне? Жана психолог болсоңуз кайсыл жаштагы адамдар менен иштешесиз? Канча жаштагы адамдар менен иштешесиз? Мен Усупова Зарина, гештальт терапевт, сиз айткан психолог болуп 5-6 жылдан бери эмгектенип келем. Психологиянын өзүнчө көп багыттары бар да. Анын ичинен мен алектенип келген багыт ушул гештальт багыты. Гештальт деген өзү бул адам баласындагы өткөн жашоосундагы кандайдыр бир жаракаттардын жабылбай калышы да. Ошол жашоосундагы бир проблемасын чече албай кайсы бир жылга чейин өзүндө бир жүк катары сактап келгени да. Гештальт мисалы биздин өзүбүздүн нукка, менталитетке алсак, келиндин келгендеги сесинден кетпейт дейт го. Анын сыңарындай, мисалы келин жаңы үй бүлөгө түш болгондо көп ушунчалык бир психологиялык жактан кандайдыр бир нагрузкаларга же болбосо кандай бир басымдарга туш болот да. Мисалы кайненеси башкача карап же жакшы эмес, катуураак сөздөрдү айтып койгондо, келин өмүр бою ошо кайненесинин бир сөзүн ушунчалык жүрөгүнө катуу кабыл алып, ошо менен жашап келет да. Бул келинге өмүрү өткөнчө анча аябай чоң бир жүк болот, жашоосун артка тартат, маанайын чөктүрөт, ал жолдошуна да, балдарына дагы таасир этет да. Эми ошол келин менен иштешип, ошол кайненеси менен сүйлөшүүсүндөгү анын түшүнбөстүктөрүн иштешип, ошол гештальтты жабыш үчүн ошол убакка кайрылып, ошол маселени чечиш керек болот. Бул гештальтты жабуу болуп эсептелинет да. Демек, гештальт деген биздин коомубуздагы деле жашообуздагы кайсы бир бөлүгү болуп эсептелет турбайбы, мындайча айтканда, Кайсы бир жаракаттын жабылбай калганда, кайсы бир убакта алган жаракат ошону чече албай, ошону мындай дарылай албай калгандагысы десем туурараак болот го. Мисалы деле дагы бир мисал айтайын, түшүнүктүү болдубу сизге билбейм. Көп кардардар келишет. Мисалы бир келин келген, баягы кайын журтунун баягы психологиялык жактан басымына туруштук бере албай, атасы менен коштошпой калган да. Атасынын керезин укпай калган, атасынын акыркы сөзүн укпай калган, бетинен сүйбөй калган. Ошол нерсени чоң арман кылып келип мага кайрылгандар болот да. Бул эми ошо атасына жолуксам, ошо сөзүн уксам деген бир гештальтынын жабылбай калганы да. А гештальт эгерде эми бул атасы көзү өтүп кеткенден кийин аны жабуу мүмкүн эмес, баягы жашоодочу адам өтүп кеткенден кийин. Бирок ошону биз терапияда ар кандай көнүгүүлөр менен адамды мындай осознанность деп коет, ошо бир көнүгүүлөр аркылуу ошо келинди ошо атасы менен жолуктуруп, атасына айтылбаган сөздөрдү сүйлөштүрүп, бир бош стул деген бир көнүгүүбүз бар. Ошол менен сүйлөшүү иретинде сезимдерин чыгаруу менен анан гештальтын жабып, биздин кардарыбыз ошол эле келин жеңилдеп, жашоосун башкача карап, атасынан кечирим сурап, атасынын кечиримин алып, жашоосу мындай жеңилдеп калат да. Учурда сизге көбүнчө кайсыл көйгөйлөр менен кайрылышат? Учурда сиз айтмакчы, жанагы жаш курагын айтсам, мен көбүнчө чоң адамдар менен, жетилген адамдар менен иштешем. Акыркы күндөрү кайрылгандардын көйгөйлөрү көбүнчө үй бүлөлүк маселелер болуп атат. Анан акыркы күндөрү дагы жаштар ортосунда ажырашуулар аябай көп. Ошонун кесепетинен депрессияга түшүп, стресстен өзүн таба албай келген жаштар көп да. Ушул кайрылуулар абдан көп. Сиз айтып калдыңыз, ушул келиндер ортосунда деги эле акыркы учурда коомчулукта жаш кезинен ыдыкка кабылып, зордук зомбулукка кабылып, анан көбүнчө ошондой дагы учурлар көп кездешет болуш керек сиздин тажрыйбаңызда. Ооба, абдан көп болот, абдан өкүнүчтүүсү ошол да. Себеп дегенде менин ушул мисалымда деле көп эле болгон. Себеп дегенде жаш кыздар келет, турмушка чыккан, бирок учурунда баягы ушундай бир зордук зомбулукка кабылып, ошол күйөөсү менен төшөк маселесине келгенде абдан чоң проблема жаратат. Бир жалгыз балага турмушка чыгат, ар жакта ата-энеси, баягы чоң ата, чоң энеси небере күтөт, тукум күтөт, алар экөө мындай жатпайт да. Кызда коркунуч бар. Дагы күйөөсү түшүнүп, баягы алган баягы
ордуна келип аялына поддержка кылган менен маселе чечилбейт да, баары бир бала болбойт дегендейчи. А кыз ошол нерсеге бара албайт да, баягы аябай чоң стрессте, чоң травма, жаракат алган да. Ошондой маселелер менен келгенде сөзсүз иштешебиз, бирок бул терапия мындай узакка созулган болот да, результатын берет. Эгерде кардар ошого мындай баш оту менен кирип, өзү мындай баамдап ушул мага керек деп сабыр менен өзү менен иштешсе, сөзсүз баягы маселе оңунан чечилет. Бирок кээ бир учурда биздикилер баягы психологиялык терапия абдан ушунчалык эме болот да, оор болот бала үчүн, адам үчүн. Себеп дегенде ыйлайт, эң бир күчтүү, ошол эле кайгыруу, ыйлаган бир сезимдерге туш болот да. Аны ар бир адам көтөрө билбейт. Өзү үчүн күрөшкөн адам ушу баардык нерсеге мындай даяр болуш керек да. Бирок ыйлап, кайгырып, ошол подавливать этип же болбосо басып, токтотуп койгон эмоциялар чыкканда, айтылбаган сөздөр баардыгы мындай түшүндүрүлгөндө гана адам жеңилдейт да. Сизге көйгөй менен келгенде канча убакыт терапиядан өтүш керек, канча убакыт адам ошол нерсесин чыгара алат өзүнөн? Азыр бизде коомдо чоң адашкандык бар да. Себеп дегенде бул психологияны көп жерден адаштырып алышат. Биздин коом анын үстүнө азыркы убакта аябагандай мотиватордор, коучтар көп болгондуктан 20 мүнөттө жашооңду өзгөртүп коём, же болбосо дагы бир ушундай бир аз чындыкка жатпаган сөздөрдү айтып келишет. Андан улам бир эле келе калсам эле, психологко бара калсам эле, сөздөрүмдү айтып эле жообумду алып калам деген бул чоң адашкандык да. Себеп дегенде, эгер психолог менен кардар 1 саат иштешсе, башында 1 саат жөн эле таанышканга кетет да. Анан көйгөйүн толук кандуу чечиш үчүн дагы эле ошол көйгөйдүн тереңдигине маани беребиз. Эгерде көбүрөөк же катуу травма болсо, анда 1-10 минимум мындай сессия деп коебуз, ошондой каралган да. Кээ бирөө болсо ар бир айда, кээ бирөө 1 айда 2 жолу, бирок узакка созулган да. Эми адам өзү чечет, анан биз иштешкенде көрүнөт да. Бүт жоопторуна, суроолоруна жооп таап калат, жеңилдеп калат. Эң башкы баалуулук болгон үй бүлө тууралуу болмокчу. Анткени көптөгөн үй бүлөлөр көрүп аткан болуш керек бизди. Үй бүлөдө деги эле канча жылдык тажрыйбасы бар, деги эле ошол көйгөйү бар экенин билген, кандай десем, келиндер же болбосо жаш эркек мырзалар сизге кайрылышат, кандай көйгөйлөр менен кайрылышат көбүнчө? Көбүнчө ушул баягы тажрыйбасы чынында бар. Бир 5 жылдан 10 жылга чейинки тажрыйбасы үй бүлөдө жашаган ошо келиндер, мырзалар да кайрылышат. Ошол эле учурда жаштар да бар. Мына үй бүлө курам дегенде, азыр биздин коом өзгөргөн сайын жаштарыбыз дагы өнүгүп өсүп, ошо үй бүлө куруу бир чоң маселе экенин билип кайрылгандар да аз эмес. Алар да бар, бирок басымдуурагы баягы ошо үй бүлөдө бир 10 жылдан ашык жашап калгандар болот да. Ошол жерде өзүнүн бир маселелерин чече албагандар, ошо күйөөсүн түшүнбөгөндөр, аялын түшүнбөгөндөр кайрылышат. Биздин менталитет да бул жерде чоң роль ойнойт да. Себеп дегенде, эркек өзүнүн мырза үйлөнгөндөн кийин баары мен айткандай болуш керек, сен эрте турушуң керек, балдарды тарбиялашың керек, тамак жасашың керек, ошол эле кайын журтка дагы жакшы кызмат кылышың керек деген көп бир талаптар болот да. Келин болсо анын баарын кылат, андай кылса да жакпайт, мындай кылса да жакпайт, анан же күйөөсүнөн жылуу сөз албайт, жылуу сөз уга албайт, же бир жылуу мамилеси жок. Анан ошол жерден өзүнө баягы нааразычылыктар туудурат. Мен башкачамын, мен окшошпой атам, мен жакшы боло албай атам деп келгендер болот да. А мырзалар болсо келет, мен келинчегиме баарын кылдым. Анан болсо апамдан бөлүнүп жашайбыз дейт. Мен жалгыз баламын, апамды тыштай албайм дегендер болот да. Үй бүлөнү сакташ үчүн бир аракеттерди кылышым керек экен, мен сизге келип атам, жардам бериңиз дегендер болот. Ар кандай көйгөйлөр менен келишет. Зарина айым, сиз менталитет тууралуу айтып калдыңыз. Сиз аябай жакшы теманы козгодуңуз деп ойлойм. Анткени көпчүлүгү менталитет эл эмне дейт деп көп ачылбай калгандагы учурлар көп болот да. Алар кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кандай кадамдарга барыш керек? Анткени тарбиядан да эл эмне дейт жөн, антпе уят, же болбосо элементарно бизде дагы деле кыргыздарда болуш керек бул нерсе көйгөй. Гинекологко барба, эл эмне дейт кой, уят, психологко барбашым керек деп. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз?
Аларга мен сөзсүз түрдө психологко кел демекмин, сөзсүз түрдө гинекологко бар демекмин. Муга мисалы ушул эле бизде коомчулукта бир жаш келин өзүнүн баягы мисалын менен айтып берсем, Москвага барып аябай көп 200 миңге жакын акчаны мындай бир плоский столдун үстүнө жатып ушундай эмгектенип тапкан акчамды кайнатам келип алып койду. Ошондон бир жаңы көйнөк кийген жокмун, бир жалтыратып балдарыма оюнчук алып бере алган жокмун деп ыйлап келгенде мен кандай кылышым керек деп. Молдого барсам туура алып койгон. Сен кайнатаң алыш керек болчу. Ал сен деген азыр жашсың. Сен кайната кайненеңнин учурунда акча табылат. Сен аларга бер дегенде берип турушуң керек дейт. Я в этом месте запуталась, как мне быть деп мындай реально мындай суроолоруна жооп таппагандар болот да. Анын сыңарындай бул опять-таки менталитетке барып такалабыз да. Себеби дегенде ата-энени угуш керек. Ата-эне эмне десе ошондой болот. Сен жашсың, бешиктен белиң чыга элек деп ушундай бир токтотуп келишет да. Психологиялык жактан алганда бул келин ата-энесине, кайната кайненесине эмес, ата-энесине акчасы бергенге милдеттүү эмес, эч кандай милдеттүү эмес. Ата-энесине милдеттүү, аны жакшы мамиле кылуу, сыйлоо, колунан келсе алына жараша, акчасынын каражатына жараша белектерин берүү, көңүлүн алуу да. Бирок аша чаап, жана өзүнө залал келтирип, өзүнө бир жаңы көйнөк ала албай, балдарына оюнчук ала албай болгон тыйынын кайнатасына берүү бул туура эмес да. Ушул жерден биз баягы кардар менен баягы кичинесинен берки жашоо турмушун таразалап келип сүйлөштүрөбүз да. Бул өзү деле бир 23-төгү келин болсо, өзүн бир кичинекей жаш баладай алып жүрүп атат да. Биологиялык жактан жашы 23 болгону менен өзү бир 8 жашар, бир 10 жашар, 15 жашар жаш бала, жаш кыздын баягы ролунда десем болот да. Анын үчүн өзүндө бир таянычы, өзүнө ишеничи болуш керек да. Ал ичинде ал келинде жок болгондуктан ушундай бир көйгөйлөрдө өзүн таппай калат. Кайсы туура эмес депчи. Мындай карасаң, молда айтып атат, коомчулук айтып атат, менталитет айтып атат, ата-энени кара, кайнатаң деген сен өзүң атаң, акчаңды аларга беришиң керек дегенде өзүнүн муктаждыгы канбай калып атат да. Андай иштеп да кереги жок. Ал кыз айтат, мен баргым келбейт, мен бир тыйын акча тапкым келбейт дейт. Эмнеге? Себеп дегенде ал акчаны өзүнө корото алган жок. Өзүнүн бир кызыкчылыгы мындай ишке ашкан жок да. Анан баягы адамды мындай кыйнай берсе, мындай иште, тап, кылышың керек деген жерде мындай жакшы результаттар болбойт да. Азыр психологдор аябай көп, ачыгын айтканда, анан кантип туура психолог тандоо керек? Деги эле сиздин тажрыйбаңыз канча жылдан бери эмгектенесиз бул багытта? Мен 2017-ден бери ушу психология тармагындамын. Жакшы суроо бердиңиз. Себеп дегенде азыр коомчулукта айтып өткөндөй аябай көп психологмун дегендер, психолог эмиштер көбөйүп кетти да. Бизде азыр ушул именно психологиялык сообщество деп коет, ошолор как раз ушул вопросту поднимать этип атат. Именно психология билими болгон, анан психолог болуш үчүн сөзсүз өзүнчө жеке терапияны өтүш керек. Мисалы адамды биринчи дарылап же бир маселесин чечиш үчүн сен биринчи өзүң маселеңди чечип алышың керек да. Аны үчүн жеке терапия деп коет. Аны белгилүү бир саат, бир 100 сааттан тышкары бир өзүң жеке терапияны өтүшүң керек. Өзүңөн психологуңан. Андан тышкары супервизия деген болот. Өзүңөн күчтүү, ошол өзүңөн тренер, өзүңөн мындай баягы билимдүү, илимдүү, опыту көбүрөөк психологко барып, өзүңдүн жумушуң тууралуу ал кишиден мындай өзүнчө жолдомо, мындай бир багыт алып өсүп өнүгүү керек нерсе да бул супервизия. Андан тышкары ошо психологиянын көп багыттары бар, 30дан ашык. Мен алып барган ошо гештальт багыты болсо, андан тышкары транзактный анализ, психоанализ, КПТ, гипноз көп да. Ошол специализация деп коебуз. Ошону түбүнөн тереңдеп үйрөнүп, анан гана адамдарды кабыл алууга акылуу да. Биздин коом билбейт, ошо жана коучтарды, психологдорду, мотиваторлорду психолог деп алышат да. Анан барышат, анан психолог эч убакта мындай жоопту даяр кеңеш бербейт да. Себеп дегенде бүт жооптун баары адамдын өзүндө эле болот. Ошол жоопту эле багытталган суроолорду берип атып, адам өзү мындай осознавание деп коебуз го, ошого кыргызча айтканда мындай баамдоого, аң сезимдин ойготушуна өзү келет да. Ошондо кабыл алат. То есть ар бир нерсени адам өзүнүн жон териси менен сезиш керек. Мисалы сага ой
жыгыласың, баспа десең, сен баары бир басып көргүң келет да, ал жерде эмне бар экен депчи. Анан барып басып жыгылып денең ооругандан кийин бияк аябай чынында бир опасная зона экени баспай калат да. Анысы арындай эле өзү жон тери менен көрмөйүнчө, өзү психологко кайрылганга бир муктаж болбосо, мындай жардамы болбойт. Үй бүлөлүк тема тууралуу токтолуп калдык. Анан кененирээк да айтып берип атабыз. Өзгөчө келиндерди дагы козгой кетели. Азыр келиндер көпчүлүгүнүн ичинде өзүндө кандайдыр бир травма же болбосо гештальт бош бар экенин билбей да калышы мүмкүн. Анан алардын негизги психологко кайрылышы керектигин кантип аныкташ керек? Симптомдору кандай болот? Кантип белгилерин билет? Сизге кантип кайрылыш керек? Көп учурда мындай мисалы психологко барчы же психологко барышым керек дегендерди коомчулук жаман кабыл алат да. Бирок жакшы акыркы жылдары мындай туура көз карашта карап калды да, сүйүндүргөнү. Бирок көбүнчөсү эле баягы психологко барсаң кандайдыр бир мандебиң бар же болбосо бир өзүң мындай алың жетпеген же болбосо бир шылдыңдоолор дегендей кабыл алышат да. Бир психолог бул бир психтер барат, бир жиндилер барат, акыл айныгандар барат дегендейчи. Ал эми эгерде келиндер өзүнө карап мындай анализ салса, мисалы кээ бир учурда балдарынын кымындай эле бир тентектик кылганын же бир келинге, энеге жакпаган бир ишти кылып койсо, ушунчалык аша чаап бир энергия менен мындай жазалап киришет, ыйлашат же сабашат, кол көтөрөт, кыйкырышат. Мисалы балдарына болгон элементардуу мамилеси такыр бөлөкчө болот да. Баланын жаш экенине мындай маани бербей калат, чоң кишидей урушат, аша чаап, тарбиялап, жазалап кирет. Кайненесинин сөздөрүн көтөрө албайт, ыйлап, баягы жаш баланын позициясына түшүп калат. Күйөөсүнө өзүнүн оюн билдире албайт, айткандан коркот. Же болбосо ушундай бир катуу, күчтүү бир эмоцияларды келиндин жан дүйнөсүндө топтолуп келгенде, бул эң бир чоң коркунучтуу себеби бар. Чынында бул психосоматикалык ооруларга алып келет да. Биринчи стресске түшөт, анан дистресс, анан депрессия. Депрессия деген заключенияны бул психиатр берет, бирок депрессиядан улам бул ден соолукка өтүп, эч нерсеге көңүлү жок болуп калат. Эртең менен туруп, кечинде жатканын эле бул жашоо деп көрөт да. Жашоонун кандайдыр бир кызыктуу өңдөрү менен жашап, мындай жакшы көңүлдүү, көңүл менен баягы өзүнүн ата энесине деле, бир туугандарына деле, жолдошуна, балдарына мамиле жоктой сезилет. Ал өзү жашап аткан жашоону бир нормалдуу көрүнүштөй көрөт да. Бир жактуу эле. Экинчи жагын карап, таразалап, мен өсүшүм керек, мен менен что-то не так деген нерсени билиш үчүн мындай жашоонун жакшы жагы барын дагы анализдеп көрсө жакшы болот да. Мен айтарым, азыркы бизде 2-нин 1 психологиялык жардамга муктаж адамдар. Келини болобу, эркек мырзасы болобу. Бирок эркек мырзалар өзүн баягы көп кайрылгандан тартып келишет да, себеп дегенде уялышат. Эркек деген ыйлабайт, намыстанышат. Бизде ушундай бир психологияда, гештальтта интроект деген түшүнүк бар. Ал эркек мырза күчтүү болуш керек, ыйлабаш керек. Эркек деген өзүнүн алсыздыгын көрсөтпөш керек. Эркек деген үйдүн түндүгү деген бир нерселер менен катуу, бекем мындай жашап алышат да. Баарын баланста, баарын тең салмактуу кармаса, баары жакшы болот. Бирок ыйласам эле мен эч ким сыйлабай калат. Же болбосо ыйлаган уятта мен аял белем деп өзүн мындай кармап келишет да. Бирок эркектерди өзүн билсе, жашоосунда аялы менен турмушу келишпей атса, түшүнбөй атса, өзү каалаганда жашай албай атса, акча каражатынан кем болуп, өзү тапканын өзүнө жукпай атса, мунун баардыгы психологко келиш керек деген бир шарт же болбосо белги, симптом да. Бизди көрүп аткан көрүүчүлөргө мисал катары айта кетели. Сизге мисалы бир үй бүлө кайрылды, кандайдыр бир көйгөй менен, анан ал канча убакытта чечилди жана кандай жыйынтык берет сизге кайрылгандан кийин, кандай өзгөрүүлөр болот? Көп эле мисал бар. Мисалга айтып кетсем, мисалы бир жаш үй бүлө деп айта албайм. 20 жыл чогуу жашап калган бир эжекеге кайрылган, ошол күйөөсү жакшы адам экенин билет, бирок ошол күйөөсү менен мамилеси жакшы келе албайт, өзүнүн муктаждыктары канааттандырылбайт, күйөөсүнүн ар бир сөзүн мындай бир кандайдыр бир талап, приказ катары угуп,
анан мен үй бүлөмдү сактап калам, бирок менин нервим чыдабай калды, мен ажырашып басып кетким келет азыр деген бир состоянияда келген да. Бирок башында иштешип сүйлөшкөндө биз келишимге келебиз. Бул маселе бир убакытты талап кылат, сабыр керек, башында түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бирок жашооңуз үчүн, үй бүлөнү сактоо үчүн күрөшүү керек деген бир мисалдар менен бир түшүндүрүшүп, анан ал эжекебиз аягында күйөөсү менен жакшы жашап калды. Өзүнүн баягы күйөөсүнө айта турган маселесин коркпостон, өзүн бир фантазия калтырып, азыр сабап ийет же болбосо акча бербей коет деген бир коркунучтарынан арылып, мындай жакшы бир мындай гармонияда жашады деп айта алам да. Азыркыга чейин иштешебиз, себеби ал билди, түшүндү, бул психологиялык терапия эч бир мындай зыяны жок. Тескеринче абдан мындай үй бүлөнү бекемдеп, өзүн таануусуна, өзүнүн мындай сапаттуу жашоосуна чоң салымы барын түшүнгөндөн кийин мындай бул кандайдыр бир дарыдай эле келет да. Дарыдай десем болобу, айтор дарыларга керет короткон акчамды мен психологиялык терапияга коротууну чечтим дегендер болгон да. Эжеке, сиз эркектер тууралуу дагы сөз козгоп калдыңыз. Намыс жол бербейт, уят деп сизге келишпейт экен. Анан алар деле үй бүлөнүн бекем болушуна кайсы бир деңгээлде жоопкерчиликтүү да. Анан эркектерге кандай кеңеш берет элеңиз, мырзаларга? Сизге келсин, кайрылсынбы, үй бүлөнү туруктуу дегеле бактылуу гармонияда жашаш үчүн сизге сөзсүз кайрылыш керекпи? Ооба, сөзсүз кайрылыш керек деп прям баса белгилеп кетким келет да. Себеп дегенде эркек менен аялдын айырмасы жынысында болгону менен баягы эмоционалдык абалы, ошол эле психологиялык абалынын баардыгы бирдей эле да. Бизге Кудай Алла Тааламан берилген сезимдер бар. Ошол эле ыйлаган, кайгырган, капаланган, кубанган, сүйүнгөн сезим аялда болсо, ал деле эркекте. Бирок эркек өзүнө бир ыйлаганды же болбосо алсыз болгонду, же болбосо капаланганды кабыл албай келет да. Ал туура эмес көрүнүш да. Ошол себептен кыргыз жигиттер кайрылат, бирок кайрылганда бизде башында эле мындай актангансып келет да. Мындай эле проблемам болду эле, мындай эле мен жөн эле дегендей кылыпчы. Ал анын түбүн изилдеп келсек, өзүнө уруксаат бербейт да. Бул проблемасын айтып, алсыз болушту же бир капаланыштычы. Көбүнчө ушу башка улуттагы мырзалар менен иштешип калам, өкүнүчтүүсү. Себеп дегенде мен ошол эле кыргыз жигиттерге деле, жаштарга деле, үй бүлөнүн баягы башына деле мындай жардам бергим келет, айтып түшүндүрүшүп, мындай психологиялык жактан өзлөрүнө кам көрсө, үй бүлөсү бекем болуп, кандайдыр бир жашоосунун сапаты өзгөрмөк сөзсүз түрдө. Жакшы эжеке, демек эркектер деле сизге кайрылат турбайбы? Анан көбүнчө кандай көйгөйлөр менен кайрылышат сизге? Эркектердин көбүнчөсү эми басымдуу бөлүгү башка улутта болгондуктан, алар мисалы аялы болуп туруп, же болбосо башка кыздын көңүлүн өзүнө бурдуруш үчүн, өзүн сүйдүрүш үчүн кандай кылсам, эмне кылсам деген маселелер болот. Же болбосо мындай аялыма ажырашуу тууралуу айткандан коркуп атам, бирок аялым менен жашагым келбейт дегендер болот. Ошол эле баягы аял эркек маселесиндеги баягы түшүнбөстүктөр, эмнеге мен өзүм каалаган аялга барып мындай гүл бергенинен уялам, аны намыс көрөм. Мен гүл бериш мен үчүн аябай это нечто такое, что это ниже плинтуса, это не могу, но хочется делать такой мындай шаг жасагым келет, бирок бара албайм деп бир ушундай бир орус жигити кайрылган да. Дагы кантсе көп эле моменттер бар да, ушундай бир. Алар аял кишиге мындай мамиле да баары бирчи, кандай кылсам жагам, кандай аялдын мени сүйүп атканын кантип билем депчи. Себеби аялдар аябай мындай эме калып келебиз го. Кызыктуучу, кызыктуу, кандай каалап атканын, эмне айтып атканын билбейт. Сөзүнөн вроде бы мени жакшы көрөт дейт, а поведениясынан дейт вообще кабыл албайт, же болбосо сүйлөшпөйт дейт. Бир туруп башкача, бир туруп мындай, мен аны кантип билем деп ушундай маселелер менен келип калышат. Сизге кайрылгандан кийин көпчүлүк үй бүлөнүн кандай десем, туура нукка бурулуп, көңүлдөрү ачылып, гармонияда жашап калды деп атпайсызбы? Анан келип ыраазычылыктарын билдирип, андан кийин сизге кайрылгандан кийин жашоолору өзгөргөндөр, мониторинг барбы? Сиз ушундай көзөмөлдөп турасызбы сизге кайрылгандарды? Сөзсүз түрдө анализ дейбиз, алар менен көп иштешебиз, өзлөрү менен дагы мындай, өздөрү дагы байланышып калышат, абалдарын түшүндүрүшүп, алар менен жашоосу жакшырганын айтышат. Жакшыргандарын айтышат, анан кийин кайрылганына эч өкүнбөрүн. Муну алардын өкүнгөнү эле бир нерсе болот, эртерээк билбегеним дейт да. Ушуну мен бир 10 жыл билсем, ушу 10 жыл мурун сизге кайрылсам болбойт беле, 10 жылым жөн эле текке кетиптир деп өкүнгөнү ушул болот.
Анан бул жашоомо керектүү нерсе экен дегендери арбын. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, биздин студияда гештальт терапевт, психолог Зарина Усупова эжекебиз болду. Биз бүгүн үй бүлө тууралуу кененирээк маалымат курдук. Үй бүлөнү кантип бекемдөө керек, деги эле кандай учурда сизге кайрылса болот экенин дагы айтып бердик окшойт. Анда сиздерге кызык болсо, Зарина айымдын номерлерин төмөнкү калтырып коебуз. Байланышып, Зарина эжеге кайрылсаңыздар болот. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Рахмат сиздерге да.